Мен тамақтанған жатам. Бирок тамақтанууда силер сотканы карабагыла. Телевизорду өчүргүлө. Сотка кароо, телевизор өчүрүү же азилдечип өтө сүйлөшүп тамактануу бул адептин эң начары. Мындайча айтканда медицинада тамактын сиңиши ашказан ички аппараттын иштешине тескери таасир кылат. Мына оорулар ошодон келип чыгат. Биз азыр сары май жөнүндө сүйлөшөбүз. Сары май кадимки эле уйдун каймагынан жасалган сары май. Мунун касиетин билсеңер, силер келип алып азыр менден уурдап качып кетмексиңер. Укмуш сонун. Бүгүнкү күнү эң майдын пайдасы, жегимдүүлүгү, сиңимдүүлүгү жана ден соолукка болгон пайдасы эң зор. Бул майда сүт азык болгондуктан бардык жакшы нерселер. Өзгөчө минералдар бар. Темир, кальций, магний, цинк деген сонун биздин сөөгүбүзгө, капиллярга, кан тамырларга эң керектүү жана энергия боло турган өзүнүн сонун калориясы бар. Жана жирорастворимый витамини деген бар, эң керектүү организмге. А витамини, К витамин, Д витамин, мына ошолорго бай. Муну жесеңер, менчилеп, мына эртең менкисин тамактанганда кара нанга шыбап туруп жейм 2 чай кашыкты. 2 чай кашыкты жесеңер, силер көндүрүп албетте, биринчи көнүп алгыла. Анан сразу 2 чай кашык же бир чоң кашыктан баштасаңар, көн элек ашказан кичине кыйналышыңар мүмкүн. Эртеден жесеңер, кечке чейин токта болуп жүрөсүңөр. Абдан калориясы керектүү, энергия болуп ишиңерге зор пайда бере турган сары май. Буга дагы көп нерсени куурусаңар болот. Кууруганда башка суу майлар бардыгы канцероген чыгарат, уулуу зат. Май топленый эч убакта зыян нерсени чыгарбайт. Кайра пайдалуу, сиңимдүү сонун курдак, картошка кууруйсуңарбы, блинчик кууруйсуңарбы, эң сонун абалда жакшы витамини бар, керек болсо азык болуп берет. Май жегиле, ден соолукта болгула.